Основные проблемы это, конечно, вы знаете, это если смотреть по регионам. Вот я сегодня озвучила вопрос Нарынской области, Атбашинский район, высокогорные, отдаленные районы. И я думаю, что все представители президента, находящиеся в регионах, они должны больше обращать внимание и, приступая к работе, они должны в первую очередь посмотреть, как живут наши граждане именно отдаленных районов, высокогорных районов. Потому что на самом деле те моменты, которые они озвучили, что в некоторых айлакмакта нету элементарно даже в юрточных городах нету электричества. Вы сами понимаете, что это проблема, да? Вот. Не считая там то, что связь, хотя у нас вроде бы мы рапортуем, что у нас 100% охват интернет-связью, да, Кыргызстана, а фактически это далеко не так. Вот. И хотела бы обратить внимание, что высокогорные районы, особенно там, где находятся погранзаставы наши, большое внимание надо уделять пограничникам отдаленных районов, потому что у них тоже нету связи. Некоторые проживают там семьями, есть дети. И, соответственно, в таких условиях находиться, что нету связи и даже не посмотреть новости, это говорит о том, что мы недостаточно обращаем внимание, не говоря внимание этим значит, вопросам, потому что не говоря о том, что в случае каких-либо экстренных вопросов они не смогут даже, может, спутниковая связь, но она же всегда тоже ограничена, правильно? Когда там находятся дети и семьи, я считаю, мы должны, вообще государство должно обратить особое внимание. И равные отношения надо делать ко всем. Вот. Мы, не буду скрывать, мы хорошо поддержали Баткенскую область пограничников, там и заставы отстроили, да, были трагические события, но и в то же время у нас есть и другие границы. Вот, и границы, которые далеко находятся, на Исыкуле есть Анильчик, Атбаши, Ахтала и так далее. То есть этим мы должны тоже обращать внимание. Вот. Эң актуалдысы пособие, мектептер, коррупциялар, соттор, да эмнелер бар. Эң көп бизде эң чоң көйгөй бул коррупция азыркы маалда. Коррупция жокко чыга элек. Өйдө жактарда коррупция азайгандыр, бирок мындай калың катмардын арасында коррупция абдан ошол эле бойдон да өзгөргөн жок да. Эң көп кайрылуулар ошолор. Шайлоочуларыңыз менен жолугушуп келдиңизде эң актуалдуу маселелери кайсыл экен? Ең бірінші мәселе, егер чүй регионын алсақ, бұл жер тилкештин жетишпестиги. То есть кайсы айылга барбасаңыз, жүздөгөн адамдар кезекте турат, бирок жер чектелүү жетпейт. Айылга жараша 5 есе, 10 есе, мүмкүн андан көп есе жер жетишпегендиктен бул маселеге бир кардиналдуу чечим сунушташ керек окшойт. Менин оюмча бул этаж үйлөрдү кура башташ керек окшойт. Көбүрөөк шаарларга жакын чоң айылдардын четине ошентпесек бул башка жол менен чечилбейт. Экинчи чоң маселе бул албетте таза суу. Анткени түтүктөр көп жерде эскирип кеткен. Мурун чүй региону негизи Кыргызстан боюнча мындай суусу чечилген регион катары саналчу, бирок азыр тескерисинен болуп калды. Анткени түтүктүн баары 60-70 жыл болуп, көп жерден мындай жараксыз болуп, утечкалар болуп, ошонун баарын капиталдуу түрдө алмаштырыш керек экен. Анан албетте чоң маселелердин бири мына жайында Бишкекте отуруп деле 2-3 күн сайын мен шайлоочуларым чалбаттым. Мен баламды бул мектепке киргизем, бул өзгөчө Бишкек. Бирок кайсы мектепке чалба орун жок. 50-чү, 60-чы болуп класска алам, ала албаймы деп директорлор айтат. Бизде эмне күнөө деп, чындыгында мектеп жетишпейт. Бишкекке жок дегенде бир азыр бир 100 мектеп болсо, дагы бир 50 мектепти курбасак, анан Ошко деле, башка чоң шаарларга деле куруш керек. Мен санаган боюнча бир 500-600 мектепти бир 2 жылда курбасак, бул маселе күчөгөндөн күчөп, балдарыбыз билимсиз болуп калышы да ыктымал. Анткени мисалы, бул военный Антоновкада бир мектепте бар, 5000ден ашык бала окуйт. Жанына корпус салып атат 1 жылдан бери, бирок ал корпус деле эч маселени чечпейт. Ал кичинекей эле корпус балдарды просто албай чат мектепке. Башка мектепке барайын десе жакын жерде мектеп жок. Бишкектин
жол тыгындары менен алыс мектепке барыш да мүмкүн эмес. Өзгөчө кичинекей балдарга, 1-2 класс балдарга кантип барат, ким жеткирет аларды. Бул Кыргызстандын саны 2 эсе өстү, мектептердин саны ошол боюнча калгандыктан мына Финляндияда 500 000 окуучу бар экен, 3 000 мектеп бар экен. Бизде 1,5 миллион окуучуга 2,5 миң мектеп. Салыштырып көрсөк, түшүнүктүү да. Ушул 3 маселени айтып кетейин. Маселе көп албетте. Жайыт маселеси бар, айлык маселеси бар. Ошол эле мектеп садиктерде жана техникалык персонал дейбизби, техничка, уборщицалар, качегарлар 3 000 5 000 сом айлык алат экен бүгүнкү күндө. Алар бүт ыйлап атышат. Биз кантип ушул айлык менен иштейбиз? Жетекчилер айтып атат, биз адамды жумушка таба албай калдык. Булардын айлыгын көбөйтпөсөңөр, өкмөт айтып атат, бизде орточо айлык 30 000 35 000, терде 3 000 5 000 айлык менен жашап атышат. Кыскасы бул маселени да чечиш керек.